өздөрүгө белгилүү болгондой, мына азыр көптөгөн массалык маалымат каражаттарда да айтылып жатат. Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн 72 миң Кыргыз Республикасынын жарандарынын тизмесин алганбыз биз былтыр октябрда. Ушул тизмеге түшкөн жарандарыбыз бүгүнкү күндө Россиянын аймагынан чыгып кетиш керек болгон. Бирок былтыр 30 декабрь 2024 жылы Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга бардыгына жакшы мүмкүнчүлүк берилди. Ушул жарлык менен кандай мүмкүнчүлүк? Биринчиден өз ыктыяры менен Россия Федерациясынын аймагынан чыгып кетүүгө, же болбосо бул жерде өздөрүнүн абалын жолго салып алууга, өздөрүнүн бул жерде жүргөнүн мыйзамдаштырып алганга. Анын үчүн эмне кылыш керек? Кандай шарттарда? Эгерде чыгып кетсе, бул жарандарыбыз кара тизмеге киргизилет. Эгерде чыкпай туруп өздөрүбүздү мыйзамдаштырабыз десе, биринчиден булар өздөрүнүн ошол тизмеде бар жоктугун текшериш керек. Россияда жүргөн жалпысынан бүт кыргызстандыктар мигрант чекит кейжи деген сайтка кирип, өздөрүнүн фамилиясын, атын, туулган күнүн, айын, жылын жазып туруп текшерип алса болот. Андан тышкары ушул 5 февралдан тартып Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин расмий сайтында дагы атайын ушу көзөмөлдөшү реестрге киргизилген адамдардын тизмеси киргизилет. Жалпы ушул жерде Россияда жүргөн мыйзамсыз жүргөн жарандардын тизмеси, ал жерде ушул кыргызстандыктардын дагы тизмеси бар. Ошол жерден да өзүңүздөрдү текшерип алсаңыздар болот. Эгерде тизмеден өзүңүздөрдү таппасаңыздар, демек сиз бул жерде мыйзамдуу жүрөсүз. Коркпостон иштеп, мындан ардагы өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү жасап жүрсөңүздөр боло берет. Эгерде ал тизмеден өздөрүңүздү таап алсаңыздар, анда эмне кылышыңар керек? Биринчиден өздөрүңүздөрдүн карызыңарды текшеришиңер керек. Эгерде кандайдыр штрафтарыңар болсо, налогторуңар болсо, ошолорду текшеришиңер керек. Налогторду налог төлөп жүрүп, жана самозанятый болуп иштеп жүргөндөр мой налог деп жанагы Федеральная налоговая служба кызматынын расмий сайтынан текшерсе болот, өзүнүн жанагы өздүк кабинетинен. Же болбосо жанагы Россия Федерациясынын федералдык соттук приставдардын сайты бар. ФССП чекит.gov чекит.ру деген. Ошол жерден карыздарын төлөп биринчи, анан кийин арыз жазып, мен ушул жерде мыйзамсыз жүрөт элем, мени мыйзамдаштырганга мүмкүнчүлүк бергиле деп 30 апрелге чейин Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин полиция бөлүмдөрүнө барып, ошол жерге арыз менен кайрылат. Же болбосо жанагы паспортно-визовая служба деп коет при МВД России. Ал жерге да барып жазса болот. А мына Москвада жүргөн кыргызстандыктар ММЦ Сахаровага барат. Ошол жерге барганда биринчи легалдаштыруунун шарты бул. Барганда ушул 5 февралдан баргандарга ошол жерге административдик протокол түзүлүп, 5000 штраф белгиленет Москвада. А региондордо 2000дин тегерегинде болот ошол штраф. Штрафты төлөйт, штрафты төлөгөндөн кийин өзүнүн карызын төлөп бүттү, штрафты төлөгөндөн кийин дактилоскопиядан өтөт. Эгерде мурда өтпөгөн болсо, жана манжа издерин тапшырат, жана сүрөткө түшөт. Эгерде мурда медициналык кароодон өтпөгөн болсо, же жарактуулук мөөнөтү бүткөн болсо, медициналык кароодон билесиздер да ММЦ Сахаровада өтөт. Анын сертификатынын жарактуулугу мөөнөтү бул 12 айды түзөт да. Аны да ал жерден да өтпөгөн болсо, аны дагы өтүп көрсөтүш керек ошол кагазын. Анан эмгек келишимин же болбосо жарандык укуктук келишимин ала барыш керек. Жумуш берүүчү аны тастыктап берет печать менен. Ошону алып барып тапшырат. Тапшыргандан кийин бул адам уже мыйзамдашат ошол жерде. Эң биринчи шарт ошол штраф төлөнөт. Штраф төлөнгөндөн кийин медицина жана дактилоскопия, медицинадан өтөт, эмгек келишимин алып барат. Бирок жумуш бул расмий эмгек келишим жана расмий жарандык укуктук келишим болуш керек. Анткени жумуш берүүчү ал жерде жанагы билдирүүнү жасаш керек, жана уведомление деп коет го, ошонусу болуш керек. Ушул анан 5 февралдан тартып 30 апрелге чейин ушундай мүмкүнчүлүк бардыгына берилди. Анан баргандан кийин ушул жарандарга карата жана штраф айттык белгиленет деп, бирок жанагы кара тизмеге киргизилбейт бул жарандар. Жана Россия Федерациясынын аймагынан жанагы чыгаруу деп коет, административный выявление жасалбайт бул жарандарга. Ошону эске алышыбыз керек. Ошондуктан урматтуу бул жерде жүргөн кыргызстандык жарандарыбыз, бул жерде отургандар өздөрүңүздөрдү ошол тизмеден текшергиле, үй бүлө мүчөлөрүңүздү текшергиле. Анткени жаш балдар дагы 6 жаштан жогорку, алар дагы ошол дактилоскопия, медицинадан өтүш керек 6 жаштан жогору. Ошондуктан балдарыңыздарды да текшерип,
эгерде чыгып калсаңыздар өздөрүңүздөрдү мыйзамдаштырып алгыла. Негизинен ушул мен айта турган маалыматым ушул эле. Эгерде мүмкүн болсо ушул маалымат менен кеңири жакындарыңыздар менен, туугандарыңыздар менен, билген адамдар менен бөлүшүп койгула. Барлыгыбыздар билебиз, эми Россия Федерациясына келгенден кийин, бул жерде жашап, наныбызды таап, рызкыбызды таап аткандан кийин бул жердин мыйзамын сакташыбыз керек. Бул жердин элинин үрп адаттарын дагы сыйлашыбыз керек. Ушул көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде кандайдыр суроолор болсо, же кандайдыр барганга коркунучтар боло турган болсо, бизге миграция өкүлчүлүгүнө келгиле, биз сиздерди ошол кошо элчитип барып, ошол легалдаштырып бергенге жардамдашайлы. Биздин дарегибиз Малая Полянка 7, строение 5, метро Полянка. Ошол метронун алдында эле жайгашканбыз. Эгерде таба албай калсаңыздар, элчиликке келсеңиздер деле, элчиликтен бизди айтып түшүндүрүп беришет, жакын элебиз ошол жерде.